Кыргыз тили 1989-жылы 23-сентябрда мамлекеттик тил болуп кабыл алынган. Чынында эне тилде эмнелер гана айтылып, эмнелер гана жазылган. Ар бир эне тилдин өзүнчө татаалдыгы, аны менен кошо кызыгы, улуулугу бар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, дүйнө тургай, аалам жаңырган учур келет. Аба алмашат, суу нугунан бузулат, жер көчөт, эл көчөт, жер жүзүн мекендеген майда жандыктар тургай, адам өзү жок болгон учурда келет. Бирок ошондо да эне тилде айтылып, жазылып калган сөз өлбөйт. Аалам жаңырып, ыңаалап түшкөн наристе алгач адамдардын арасынан өзүнүн энесинин үнүн угат. Анан барып акырындап эне тилинде сүйлөп, ошол балапан кезде уккан эң алгачкы бешик ырындагы сөздөр өмүр бою эсинде калат. Кыргыз элинин залкар жазуучусу Жыңгыз Айтматов өз эне тили жөнүндө мындай деген: тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Кызың дагы, уулуң да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасын. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Эне тил ар бир жандын дили болот. Эне тил